Assalamu alaikum жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Москвадагы маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып, колдоп кетиңиздер. Тышкары Мерим Жуманазарова бүгүн финалда америкалык Амит Эллер менен күрөшөт. Финалдык кармаштар саат 23:30 чамасында башталат. Ошондой эле Жоломан Шаршенбеков Олимпиаданын жарым финалында. Кыргызстандык балбан чейрек финалда румыниялык Арнаут Ревзди 7-0 эсебинде жеңүүнү алды. Кубанычбек Бөкөнтаев Кыргызстандын Россиядагы элчиси болуп дайындалды. Жарлыкка Садыр Жапаров кол койду. 55 жаштагы Бөкөнтаев буга чейин Улуттук банкты жетектеп турган. Кыргыз, орус жана англис тилдеринде сүйлөйт. Россияда мигранттар үчүн киргизилиши мүмкүн болгон чектөөлөр Евразия биримдигинин өлкөлөрүнүн жарандарына тиешелүү болбойт. Бул тууралуу Евразия экономикалык комиссиясынан билдиришти. Кыргызстандыктар Россияда чектөөсүз иштей алышат. Евразияны биримдигинде жөнүндө келишим ага мүчө мамлекеттердин жарандарына биримдикти каалаган өлкөсүндө иштөөгө тоскоолдуксуз мүмкүнчүлүк берет. Мамлекеттик дума карап жаткан өзгөрүүлөр Евразия биримдигинин өлкөлөрүнүн жарандарына таасир этпейт. ВДНХ паркында канатная дорога ишке кирди. Бааларын айта кетсек, иш күндөрү 450 рубль, ал эми дем алыш күндөрү 550 рубльдан. Бул жолдун узундугу 10 минуталык жол. Кыргыз курьерлердин каргышына калган курьер робот аварияга учурады. Эми Москвада ушундай жаңылыктар көбөйөт. Маалыматты группалар менен таркатып коюңуз. Эгерде мыйзамсыз полиция кармап, депортация, выдворение 18.8 боюнча протокол жазып, же кандайдыр бир штрафтарыңыз болсо, чорный списокто болсоңуз, дасыккан юристтерге кайрылсаңыздар, жардам беришет. Номерлери экранда, кайрылып, чалып, WhatsApp'тан жазыңыздар. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группалар менен таркатып, биздин каналга колдоп, катталып кетиңиздер. Канча да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Жаңыдан келген биздин мекендештерге 8929 975 89 79 номерине WhatsApp'тан кайрылыңыз. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге эсен аман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса, же өтүп кетсе, же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип турлайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвадан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.